Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен Аку, кыргызча рецепттер каналы. Мен бүгүн жумуртка кошулган лапша жасайм. Азыркы яичная лапша деп көрбөгөн жерибиз жок. Үй шартында жасап көрөйүн. Биринчиден мен овощлерин кезип алам. Пияз, болгарский перец, картошка. Обычный тамакка кандай турап жүрсөм, ушуну эле жасай берем. Мен жөн эле сууга салып бышырып койгон жактыра бербейм. Un. Менин силерге бере турган советим, унду салып туруп, анан үстүнө суу, буу кошуп, ушундай кылып камыр жууругула. Эч качан сууга унду салбагыла. Анда өзүңөр каалай турган камырды ала албайсыңар. Ошондой эле туз, анан мен бир аз майонез салам. Анан 4 жумуртка. Биринчи өзүмдүн ыңгайыма вилка менен аралаштырып алам. Кээ бир видеолордо мен көрүп калам, сууну куюп туруп, үстүнө унду салып туруп жуурагандарды. Анда сиз өзүңүздөр каалаган тестаны албайсыздар. Ал жактан мен көп жерден көрөм. Сууга унду кошконду. Ошондой эле кичкиден суу кошобуз, если жетпей калса жумурткаңыздар. Анда сиз өзүңүздөр каалагандай тесто ала албайсыздар. Если тесто аябай жумшак болуп калса, ага канчалык ун кошпоңуздар, катуу тесто болбойт. Катуу тесто болуп калса, канчалык суу куйбаңыздар, все равно өзүңүздөр каалагандай тесто албайсыздар. Камыр жууруп бүткөндөн кийин үстүн майлык менен жаап коебуз. Камырды жарым сааттай тыныктырып алабыз. Ошондо камыр оңой жайнат. Ысып жаткан казанга суюк майды куюп алып, менде бир аз толуктун эти бар болчу, орусча айтканда филе деп коет. Шундан бир аз кесип, жашты салам. Филе бат эле бышат, ошондуктан бир аз эле кууруп туруп эле үстүнө жашты салам. Андан кийин жашылчаларымды сала баштайм. Мен бир аз союз кошуп коюуну чечтим. Ошондой эле көк пияз. Овощлерим кичине жарты этилип бүткөндөн кийин овощлердин ичине четке жылдырып туруп, томатты майга эле кууруйм. Жашылчалар менен аралаштырып куурулганда, зарына болгон адамга томаттын даамы сезилип калат дагы, зарына болот. Ошон үчүн мен ушинтип жылдырып туруп эле майдын өзүнө томатты жакшылап кууруп алам. Если томатты эң биринчи куурутсам, анда жашылчаларым куурулуп бүткүчө томат күйүп кетет. Ошондуктан мен ушинтип кууруйм. Овощлерим кууруп бүткөндөн кийин картошканы салып, дагы бир аз кууруп туруп, анан кайнак сууну куюп коем. Кайнак эмес, кичине жылуураак суу болгон, бат кайнасын деп койдум. Если минтип кичине машакаттанып жасаңыздар келбесе, яичная лапшаны жөн эле сууга салып бышырып койсоңуздар деле болот. Мен лапшанын тестанын бардык жерин эметпейм, болгону ушундай кичинекей немесин алып колдондум. Экинчи жарымын эртең көрсөңүздөр болот менин каналыма. Дагы ушул тестодон дагы бир нерсе жасап киргизем.
Өтө жука кылып жая бербейм. Өтө да калың эмес. Орточо кылып жаям. Анан мен бир нерсе айта кетейин дедим эле. Комментарийге мага көбүнчө жакшы комментарийге караганда жаман комментарийлер көп түшөт. Ошол комментарийлердин ээлерине айтат элем, адамдын оюнда ичинде кандай адам болсо, ошондой комментарий жазат. Каалаган нерсеңиздерди жаза бериңиздер, мен аны көңүлүмө албайм. Мага ким жакшы комментарий жазып, каналымды колдоп турса, аларга албетте ыраазымын. Бирок мага жаман комментарий жазгандарга мен эч көңүлүмдү бурбайм. Связканы 5 минут бери жак бетинен, 5 минут нары жак бетинен бир аз кургатып алам. Столдун үстүнө коюп эле, кичине ары жак бери жак кичине катуураак болуп калат. Ошентип ибеликке ороп алып, ибеликтин четин чыгарып, мага ушундай ыңгайлуу болот. Ушинтип кесе турган немеңиздин үстүн ундап алыңыз. Сразу эле өзүңүзгө ыңгайлуу бычак алып алыңыз. Менин бычагым бир аз кыскараак болуп, анан чоң бычак алдым. Чоң бычак менен ыңгайлуу болду мага кескенге. Менин посудама, сүйлөгөнүмө көңүл бурбаңыздар. Тамак жасаганыма эле көңүл буруңуздар. Анткени мен жаш келинмин. Көп нерсени биле бербейм. Ошондой эле өзүбүз азыр үй салып, финансымдын баары ошол жака кетип атат. Ошон үчүн мен посуда алганга же акчамды ар жак бери жакка коротконго эч мүмкүнчүлүгүм жок. Лапшаны бул жөн эле сууга салып деле бышырып жесеңиздер болот, же болбосо ушундай кылып катырып коюп туруп эле бышырсаңыздар деле болот. Бул лапшаны эң биринчи жасап аткандар деле жасаса окшошот. Кайнап жаткан соусубузга картошкасы ичиндегилери бышып калгандан кийин камырды салып 5 же 7-8 минут бышырып коебуз. Камыр өзүнүн формасын жоготпойт, эзилип кетпейт. Болгону убактысынан өтүп кетпеңиздер. Мен тамагыбыз бышып келди. Үстүнө көк чөптөрдөн салып туруп бере берем. Камырды жеп көрүп билиңиздер бышканын. Мен эч качан убактысын ченебейм. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Каналыма катталыңыздар. Кийинки видеомду күтүңүздөр.